Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер. Мынакей экономикалык теориянын негиздери аттуу сабагыбыздан кезектеги 11-ci лекциябызды баштайбыз. Лекциябыздын темасы макроэкономика, көрсөткүчтөр, экономикалык өсүү, туруксуздук. Эмесе адаттагыдай эле планды тааныштыруу менен баштасак. Биринчи сурообуз коомдун түн продукту жана улуттук кирешеси. Бул сурообуз негизинен өзүнө 3 суроону камтып турат. Биринчиси негизги макроэкономикалык көрсөткүчтөр. Экинчиси дүң улуттук продуктуну эсептөө ыкмалары. Үчүнчүсү номиналдуу жана реалдуу дүң улуттук продукт. Экинчи сурообуз коомдо экономикалык өсүү. Бул өзүндө 2 суроону камтыйт. Экономикалык өсүү жана аны өлчөө. Экинчиси экономикалык өсүүнүн факторлору. Үчүнчү сурообуз макроэкономикалык туруксуздук. Бул негизинен өзүнө 5 суроону камтып турат. Биринчи суроосу экономикалык өсүштүн туруктуу эмес мүнөзү. Экинчиси жумушсуздук жана анын түрлөрү. Үчүнчү инфляциянын мааниси жана түрлөрү. Төртүнчүсү инфляциянын себептери жана кесепеттери. Бешинчи сурообуз жумушсуздук менен инфляциянын өз ара байланышы. Бизнести жакшыраак башкаруу үчүн ар бир өз алдынча ишкана өзүнүн чарбалык ишмердүүлүгүн бухгалтердик эсепке алып барат. Бул эскерте кетсек микроэкономикалык деңгээл. Ушуга окшоп мамлекеттик башкаруу органдары да коомдогу өзүнүн социалдык экономикалык саясатын так аныктоо үчүн өлкөнүн бүткүл улуттук чарбасынын абалы боюнча туруктуу статистикалык байкоо жүргүзүшөт. Бул макроэкономикалык деңгээл. Макроэкономикалык эсеп жүргүзүүнү улуттук эсептер системасы, орусча система национальных счетов деп коебуз, камсыздайт. Ал Бириккен Улуттар Уюму тарабынан дүйнөдө кабыл алынган бирдиктүү методологиянын аркасында ар кандай өзгөрүүлөр өлкөлөрдүн көрсөткүчтөрүн салыштырууга мүмкүнчүлүк берет. Улуттук эсептер системасы коомдук өндүрүштүн көлөмү жана динамикасы, жумушсуздуктун жана инфляциянын деңгээли, реалдуу эмгек акынын өзгөрүшү, өлкөнүн экспорт менен импорт сыяктуу көрсөткүчтөр жөнүндө маалымат берет. Эми алгач коомдун дүң продуктусун жана кирешесин өлчөөгө кайрылабыз. Эмесе биринчи суроодон баштай турган болсок, коомдун дүң продукту жана улуттук кирешеси деген сурообузду карайбыз. Бул түшүндүрүү үчүн биринчи суроо, бул 3 суроого айырмалап бөлгөнбүз. Анын биринчи суроосун карасак, негизги макроэкономикалык көрсөткүчтөр. Дүйнөлүк статистикада эң кеңири колдонулган макроэкономикалык көрсөткүчтөр төмөнкү үчөө. Дүң улуттук продукт, бул валовый национальный продукт деп атайбыз. Дүң ички продукт, валовый внутренний продукт жана улуттук киреше, национальный доход. Булардын баары өндүрүштүн акыркы продукцияларын гана камтыйт. Алардын маңызы төмөндө кеңири түшүндүрүлөт. Таблицаны карап көрөлү. Мисалы, дүң улуттук продукт. Бул улуттук экономика тарабынан акыркы керектөө үчүн өндүрүлгөн бардык товарлар менен кызматтардын жылдык базардык наркы. Ал өлкөнүн ичинде да, өлкөнүн сыртында да жайгашкан улуттук өндүрүштүн продукцияларынын наркын камтыйт. Биринчи сүрөттө көрүнүп турат. Мунун тескериси дүң ички продукт. Бул белгилүү бир өлкөнүн ичинде өз жана чет элдик өндүрүүчүлөр тарабынан түзүлгөн бардык акыркы продукциянын жылдык наркын камтыйт. Ошентип, эгер лекциябызда биринчи сүрөттө колонкалардын тамгалык белгилерин колдонсок, анда дүң ички продукт бул дүң улуттук продукттан P3'тү кемитип, P1'ди кошуп койгонго барабар. Же башкача айтканда, дүң ички продукт дүң улуттук продукттан башка өлкөлөр менен бизнес киреше боюнча эсептешүүлөрдүн сальдосу.
Saldo bu түшүүлөр менен төлөмдөрдүн суммасынын айырмасы. Мисалы, Кыргызстан аймагында иштеген чет өлкөлүк компаниялар өлкөдөн 200 акчалык бирдик пайдасын чыгарып кетсин. Ошол эле учурда чет өлкөдө иштеген кыргызстандык ишкерлер өлкөгө 300 акчалык бирдик пайда алып келсин. Бул эки сан ортосунда айырма 300дөн 200'ді кемите турмайсыз, 100 акчалык бирдик. Бул өлкөнүн чет өлкөдөн алган таза кирешеси. Башка өлкөлөр менен эсептешүүлөрдүн оң сальдосу. Демек, бул учурда дүң ички продукт 1300 минус 100 1200 акчалык бирдик. Жана ал дүң улуттук продукттан 100 бирдикке аз. Эгер сальдо терс болсо, P1, P3'төн чоң боло турган болсо, анда дүң ички продукт дүң улуттук продукттан чоң болуп калат. Үчүнчү маанилүү көрсөткүч улуттук киреше. Үчүнчү негизги макроэкономикалык көрсөткүч улуттук киреше же коомдун таза улуттук продукту. Бул дүң улуттук продукттан жылдык амортизациялык чегерүүлөрдү алып салгандан кийинки калган бөлүк. Эмне үчүн амортизацияны алып салуу керек? Анткени жыл ичинде өлкөнүн колдонулуп жаткан негизги фонддорунун имараттар, жабдуулар, станок жана башкалар кирет. Бир бөлү эскирет жана аларды алмаштыруу зарыл. Болбосо өндүрүш мурдагы көлөмдө улантылбай калат. Бул эскирген фонддордун ордун толтуруу дүң улуттук продукттун белгилүү үлүшү аркылуу жаңы имараттар, жаңы жабдуу, тетик жана башкалар жүргүзүлөт. Амортизация бул коомдун таза чыгымы. Ал кирешеге кирбеш керек. Ошондуктан улуттук кирешени аныктоо үчүн дүң улуттук продукттан жылдык амортизацияны алып салышыбыз керек. Эми экинчи суроосун карасак, дүң улуттук продукттун эсептөө ыкмалары адатта дүң улуттук продуктту эсептөөнүн 3 ыкмасы айырмаланат. Биринчи кирешелер боюнча, экинчи чыгашалар боюнча жана үчүнчү өндүрүш боюнча. Кирешелер боюнча эсептөө бул дүң улуттук продуктту анын өндүрүү учурунда коомдо түзүлгөн бардык кирешелердин суммасы катары аныктоо. Бул кирешелерге экономикалык ресурстарды, эмгек, жер, капитал камсыз кылган ээлер алган кирешелер кирет. Жалданма жумушчулардын эмгек акысы, жер ээлеринин рентасы, банк пайыздары, ишкерлердин пайдасы жана башкалар. Чыгашалар боюнча эсептөө тескерисинче дүң улуттук продукттун көлөмүн коомдун акыркы керектөөгө кеткен бардык чыгашаларын кошуп эсептөө жолу менен аныктайт. Булардын курамына төмөнкүлөр кирет. Калктын жеке керектөө чыгашалары, мамлекеттик товарлар жана кызмат сатып алуулар, ишкерлердин негизги фонддорду жаңыртууга, модернизациялоого жана кеңейтүүгө кеткен инвестициялык чыгашалар жана башкалар. Бул эки ыкма өндүрүш деп аталган бир эле металдын эки тарабы. Мына таблицадан көрсөк болот. Мына таблицада көрүнүп тургандай, чынында дүң улуттук продукттун жаралыш процессинде эки негизги агым бар. Биринчиси бул өндүрүш тармагына ресурстардын кириши, эмгек, жер, капитал бул ресурстарды камсыз кылгандар. Калк же башкача айтканда үй чарбалары, жалдама жумушчулар, жер ээлери, ишкерлер. Алар бул ресурстарды беришкени үчүн өз кирешелерин алышат. Экинчиси өндүрүш тармагынан товарлар жана кызматтардын чыгышы. Ал эми керектөөчүлөр кайра эле калк алар үчүн өз чыгашалары менен төлөшөт. Чыгымдардын булагы киреше. Демек, дүң улуттук продукттун көлөмүн эки агым боюнча тең эсептөөгө болот жана жыйынтык бирдей чыгат. Үчүнчү, дүң улуттук продукттуну аныктоо методу же башкача айтканда ыкмасы өндүрүш боюнча эсептөө. Бул ыкма өлкөдөгү бардык ишканалар чыгарган товарлардын жана кызматтардын нарктарын жыйноодо турат.
Бирок бул жерде суроожулар кайсы наркты жыйнайбыз? Эгер жалпы наркты сатуу көлөмүн кошсок, анда кайталап эсептөө деп аталган көрүнүш пайда болот. Кайталап эсептөө бул көп баскычтуу өндүрүш жана сатуучу процесстерде бир эле товар бөлүктөрүнүн наркы 2, 3 же андан көп жолу эсептелип, продукциянын көлөмү ашыкча көрсөтүлүшү. Мисалы, ВАЗ чыгарган Жигули унаасынын дүң улуттук продукта анын толук баасы боюнча киргизсек, анда металдын баасы жок деген 2 жолу эсептелет. Анткени ал металлургия комбинатынын продукциясынын курамында да мурда эсептелген. Ушул себептен биз 2 түшүнүктү киргизебиз: аралык продукция жана жыйынтык продукция. Аралык продукция бул мындан ары кайра иштетүүгө арналган, мисалы, нан заводунда ун же кайра сатууга арналган товарлар, мисалы, дүкөнгө чейин оптом кампада турган бут кийим. Жыйынтык продукция бул түздөн түз акыркы керектөөгө кетүүчү товарлар жана кызматтар. Нан, ошол эле бут кийим, бирок чекене дүкөндө кир жуу кызматтары жана башкалар. Демек, дүң улуттук продуктудагы артыкча кайталап эсептөө көбүнчө аралык продукциялардын эсебинен пайда болот. Дүң улуттук продукцияны бул кошумча эсептөөлөрдөн тазалоо үчүн аны аралык продукциялар кошпой, башкача айтканда кошумча наркы боюнча эсептөө керек. Кошумча нарк бул белгилүү бир ишкана өзү кошкон продукция бөлүгү. Башкача айтканда өндүрүлгөн продукциянын баасы минус жеткирүүчүлөрдөн сатып алынган материалдардын жана кызматтардын наркы. Түшүнүктүүрөөк болушу үчүн биз таблицаны карап көрөлү. Мынакей 11-лекция 1 таблицасы. Таблица көрүнүп тургандай. Бул таблицада костюмду өндүрүү жана сатуу процесси 5 баскыч менен 5 ишкана катышуусу менен көрсөтүлгөн. Ар бир ишкана биринчисинен башкасы мурунку ишканадан аралык продукцияны, чикизат, кездеме, оптом сатууга арналган костюм сатып алып, ага өзүнүн продукция бөлүгүн кошот. Дал ошол кошулган бөлүк кошумча наркты түзөт. Кошумча нарк бул ишкана тарабынан өндүрүлгөн продукциянын жалпы наркы минус жеткирүүчү фирмалардан сатып алынган материалдардын жана кызматтардын наркы. Мисалы, тигүү фабрикасы 3-чү баскыч, жүндү кайра иштетүүчү фирмадан 2-чи баскыч кездемени 100 акча бирдигине сатып алып, андан 125 акча бирдиги баасында костюм даярдады. Демек, тигүүчүлөрдүн өздөрү кошкон продукциянын наркы 25 акча бирдигине барабар. 125 минус 100 бул тигүү фабрикасынын кошумча наркы. Таблицадан көрүнүп тургандай, костюмду өндүрүү жана сатуу менен байланышкан 5 ишкананын жалпы продукциясынын наркы сатуу суммасы чоң көлөмдө кайталап эсептөөнү камтыйт. Тактап айтканда 460 акча бирдиги 710дон 250 кемиккенге барган. Ошондуктан дүң улуттук продуктуга жалпы сатууларды эмес, кошумча нарктын суммасын 250 акча бирдиги же башкача айтканда акыркы продукттун наркын киргизүү керек. Мына ушундай ыкма менен гана ар бир ишкананын дүң улуттук продуктуга кошкон чыныгы салымын туура баалоого болот. Эми 3-чү суроосуна өтсөк, бул номиналдуу жана реалдуу дүң улуттук продукт. Белгилүү болгондой, заманбап экономикалар дээрлик дайыма инфляциясыз болбойт. Инфляция өлкөдө жалпы орточо баалар деңгээлин жогорулатат. Ушуну эске алуу менен номиналдуу жана реалдуу дүң улуттук продуктту түшүнүктөрү айырмаланат. Мына таблицаны карап көрөлү. Номиналдуу дүң улуттук продукт бул жалпы акыркы продукт, анын наркы учурдагы реалдуу колдонулган баалар менен эсептелет. Динамикада кармалган
da al bir ele uçuda produksiyanın fizikалық kölömündө özgөрүүлөрдү tonna, kub, metr jana başkalar jana bağlar dengелин өсүшүн çağıldırır. Demek infляция şartında nominalдуу дүң улуттук продукт экономиканын жыйынтыктарын жогорулатып көрсөтүп, аны түзөтүүнү талап кылат. Чын же башкача айтканда реалдуу дүң улуттук продукт. Бул жалпы продукттун наркы. Ал жылдык баа өсүшүнүн таасири менен оңдолгон, башкача айтканда дефлятор аркылуу эсептелет. Дефлятор чыкканы, латын тилинен которгонубузда чыкканы, чыгаруу дегенди түшүндүрөт. Бул баалардын өзгөрүүсүн пайыз же ондук формада көрсөткүч. Чын дүң улуттук продукт номиналдык дүң улуттук продуктуну дефляторго бөлүү жолу менен алынат. Башкача айтканда дефлятор дүң улуттук продукттун туруктуу бааларга которуу коэффициенти. Инфляция шартында анын мааниси бирдиктен чоң болот. Баалар өсөт. Дезинфляция баа деңгээли төмөндөө учурунда дефлятор бирдиктен аз болот. Кээде дезинфляцияны дефляция деп да коюшат. Мисалы, эгер номиналдык дүң улуттук продукт 100 бирдик болсо, жана орточо баалар жыл ичинде 3%га төмөндөгөн болсо, анда чын дүң улуттук продукт 100 бөлүнгөн 0,97 103,1 бирдикке барабар болот да. Эмесе экинчи суроого өтсөк, коомдогу экономикалык өсүү жана аны өлчөө. Замандын коомунун эң маанилүү максаттарынын бири экономикалык өсүү. Башкача айтканда, коомдук өндүрүштүн көлөмүн көбөйтүү жана сапатын жакшыртуу. Бирок бул көрүнүп тургандай толугу менен позитивдүү процесс болбосо да, кээ бир терс жактары бар. Мынакей таблицаны карайлы. Экономикалык өсүүнүн артыкчылыктары. Өндүрүштүн жана коомдун байлыгынын көбөйүшү, экинчи өлкөнүн эл аралык аброюнун өсүшү, үчүнчү калктын жашоо деңгээлинин жогорулашы, төртүнчү эмгек шарттарынын жакшырышы жана башкалар. Эми булар кемчиликтерине адамдардын жашоо чөйрөсүнүн начарлашы, түгөтүлгүс эмес ресурстардын түгөнүшү, ири шаарларда калктын өтө көбөйүшү, кадрларды кайра даярдоодо көйгөйлөр, эмгектин интенсивдүүлүгүнүн өсүшү жана башкалар. Маселен, массалык өндүрүштүн ылдам өсүшү жана индустриалдашуу кээде адамдын айланасындагы жашыл чөйрөнү жок кылууга, экологиянын булганышына жана жашоо чөйрөсүнүн начарлашына, кайра жаралуучу эмес ресурстардын көмүр, мунай, руда түгөнүшүнө, шаарлардын кеңейишине жана калктын тыгыздыгынын өсүшүнө, эмгек үчүн тез кайра даярдоонун жана жумушту алмаштыруунун зарылдыгына, эмгек аракетинин күчөтүлүшүнө, чарчоого, психикалык жүктөмдөргө алып келиши мүмкүн. Башка жагынан алганда, айдан ачык артыкчылыктары да бар. Экономиканын туруктуу өнүгүшүнүн натыйжасында өндүрүштүн көлөмү, коомдун байлыгы жана өлкөнүн дүйнөдөгү кадыр баркы өсөт. Эмгек менен камсыз болуу жана калктын материалдык абары жакшыртылат. Адамдардын бош убактысы, билим деңгээли жана маданияты жогорулайт. Ошондой эле өндүрүш автоматташтырылат, жумуш шарттары жакшыртылат жана башка көптөгөн жакшылыктарга жетишилет. Экономикалык өсүүнүн негизинен эки жолу бар. Мынакей карап көрсөк болот. Экономик өсүүнүн эки жолу. Бул экстенсивдүү жана интенсивдүү деп эки жолго айырмалап бөлүп кетебиз. Экстенсивдүү деген жол бул латын тилинен которгонубузда кеңейтүүчү, узартуучу дегенди түшүндүрөт. Бул өндүрүш факторлорун сапатын өзгөртпөстөн жөн гана санын көбөйтүүнү билдирет. Мисалы, экономика кошумча
мурун колдонулган эмгек күчүн, жерди, капиталды жана ошол эле сапатта башка ресурстарды тартуу. Ага караганда интенсивдүү жол, бул латин тилинен которгондо чыңдоо, күчөтүү дегенди түшүндүрөт. Экономикалык өсүүнү өндүрүш факторлорун жакшыртуу жана алардын натыйжалуулугун жогорулатуу аркылуу камсыз кылууну билдирет. Мисалы, кесипкөй эмгекти колдонуу, заманбап техника, технология жана өндүрүштү уюштуруу. Замандын экономикасына бул эки жол ар кандай даражада айкалыш колдонулат. Экономикалык өсүүнү өлчөө үчүн эки негизги өз ара байланышкан ыкма колдонулат. Биринчи ыкма белгилүү бир мезгил ичинде, адатта 1 жыл, чыныгы дүң улуттук продукт, дүң ички продукт же улуттук кирешенин жалпы көлөмүнүн өсүшүн аныктоо. Мисалы, эгерде өткөн жылда чыныгы дүң улуттук продукт 2100 бирдик болсо, ал эми мурдагы жылы 2000 бирдик болсо, жылдык өсүү темпи 5%. Бул өлкөнүн экономикасынын өнүгүү ылдамдыгы тууралуу түшүнүк берет. Бирок экономика өсүшүнүн адамдардын жашоо деңгээлине кандай таасир эткенин билүү да маанилүү. Эгерде калктын саны өссө, бул өсүү жетиштүүбү? Бул максатта экинчи ыкма колдонулат. Дүң улуттук продукт, дүң ички продукт же улуттук кирешенин бир адамга туура келген көлөмүнүн өсүшүн эсептөө. Бул көрсөткүч өлкөнүн продуктунун же кирешесинин колдонуучулардын санынын өзгөрүшүн эске алуу менен өсүшүн көрсөтөт. Мисалы, жогорудагы мисалда калктын саны шарттуу эсеп менен 100дөн 105ке өскөн болсо, жалпы дүң улуттук продукттун 5% өсүшүнө карабастан, бир адамга туура келген дүң улуттук продукт өзгөрбөйт. Bir жылда ал 20 бирдик, 2 жылда да 20 бирдик. Демек, жалпы дүң улуттук продукттун өсүшү биринчи ыкма бул учурда жетишсиз. Анткени бир адамга туура келген дүң улуттук продукттун өсүшү 0 болуп калды. Экинчи ыкма. Бул маанилүү жыйынтыкка алып келет. Калктын жашоо деңгээлин системалык жакшыртуу үчүн өлкөнүн экономикасынын өсүшү калктын санынын өсүшүнөн ашып турушу керек. Эмесе экинчи суроого өтсөк, экономикалык өсүүнүн факторлору. Экономикалык өсүүнүн темпи жана мүнөзүн аныктаган бир ката факторлор бар. Алардын 8 негизгиси 5-сүрөттө көрсөткөн жана төмөндө каралат. Мынакей таблицаны карап көрсөк, экономикалык өсүштүн аныктоочу факторлор. Биринчи, табигый ресурстар, эмгек ресурстары, илимий техникалык билимдер, негизги капитал, экономиканын структурасы, жалпыланган суроо талап, экономикалык системанын тиби, социалдык, саясий факторлор. Биринчи фактор табигый ресурстар, жетиштүү жер, минералдык суу, токой жана башка ресурстардын болушу. Албетте өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүнө шарт түзөт. Бирок бул жөн эле потенциал болуп эсептелет жана өзүнчө жогорку экономикалык өсүштү камсыз кылбайт. Бул чындыкты текшерүү үчүн жогорку өнүгүп жаткан Япония, алардын табигый ресурстары өтө чектелген, менен эң бай Россиянын салыштыруу жетиштүү. Демек, маанилүү болгону ресурстардын саны жана сапаты гана эмес, алардын канчалык рационалдуу жана натыйжалуу колдонулушу. Экинчи фактор эмгек ресурстары же батышта айтылганда адам капиталы. Алар экономика өсүшүнө көп тарап таасир этет. Жумуш менен камсыздоо деңгээли, билим берүү жана кесип даярдык сапаты, эмгекти рационалдуу колдонуу, коомго кереги жок, мисалы, жумушсуздар гана эмес, ижнелер да күзөтчү катары иштетүү туура эмес. Эмгек натыйжалуулугу, жумушчулардын ден соолугу жана башка. Үчүнчү фактор илим техника билимдери. Билим прогресс өтүүнү Тофлер деп айтылат. Демек, экономика өсүүнүн негизги кыймылдатуу күчтөрүнүн бири жаңы ойлоп табуулар, рационалдаштыруу, жаңы материалдарды, машиналарды, технологияларды иштеп чыгуу, алдыңкы башкаруу жана өндүрүштү уюштуруунун формаларын киргизүү,
ilmi teknikалык bilimlerinin praktikалык натыйжалары. Бул билимдерди экономикада колдонгон жана өнүктүргөндөр жогорку квалификациялуу адистер, илимпоздор, эксперттер, менеджерлер, технологдор, конструкторлор жана башкалар. Алар коомдун интеллектуалдык элитасын түзөт. Төртүнчү фактор негизги капитал. Башкача айтканда коомдун өндүрүштүк мүмкүнчүлүктөрү. Экономикалык өсүш үчүн инвестицияларды системалуу көбөйтүү, капиталды жиноо жана жаңыртуу, активдүү фонддордун үлүшүн жогорулатуу, эмгекке карата фонддун натыйжалуулугун жогорулатуу жана заманбап өндүрүштүк техникаларды колдонуу маанилүү. Эгерде экономиканын фонддору эскирсе, жогорку натыйжалуулукту жана туруктуу өсүштү күтүүгө кыйын. Бешинчи фактор экономиканын түзүмү. Ал рационалдуу, прогрессивдүү, ресурстарды оптималдуу бөлүштүргөн жана экономикалык чөйрөлөрдүн комплекти менен мүнөздөлүшү керек. Мындан тышкары түзүм убакыттын жана коомдун муктаждыктарынын өзгөрүшүнө ыңгайланышуу жөндөмүнө ээ болушу зарыл. Мисалы, интенсивдүү заманбап экономика үчүн мындан аркыдай структуралык өзгөрүүлөр мүнөздүү, илимге бай тармактарды артыкчылык менен өнүктүрүү, электроника, аспап куруу, химия, энергия жана чийки зат өндүрүшүн оптималдаштыруу, жумушчуларды тез өнүгүп жаткан кызмат көрсөтүү секторуна кайра багыттоо. Алтынчы фактор жалпы суроо талап. Бул жамааттык суроо талап деп которуп койдук буну. Бул калк ишканалар жана мамлекет тарабынан товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө болгон жалпы суроо талапты билдирет. Баа, киреше, банктык пайыздар жана башкалар көрсөткөн шарттарда. Суроо талап аз болсо, ишкерлер өндүрүштү кеңейтүү кызыктар болбойт. Жогорку суроо талап экономикалык өсүштү стимулдайт. Тескерисинче төмөн суроо талап өсүштү төмөндөтөт. Жетинчи фактор экономикалык системанын түрлөрү. Тарыхый тажрыйба көрсөткөндөй, рыноктук системалар борборлоштурулган системаларга караганда эффективдүү жана продуктивдүү, прогресске көбүрөөк багытталган. Ошондуктан алар жогорку экономикалык өсүштү камсыздайт. Сегизинчи топ шарттар, социалдык, политикалык факторлор. Экономикалык өсүшкө төмөнкүлөр шарт түзөт. Бизнеске колдоо көрсөткөн мыйзамдар, коомдун уурулукка, коррупцияга жана бюрократиянын жана укук коргоо органдарынын кыянаттуулугуна чыдабастыгы, эмгекке жана ишкердикке оң мамиле, атаандаштыкка жана бири-биринин ийгиликтерине сыйлоо, зыяндуу баш каламандыкка жол бербөө акырында өлкөдө тынчтык, демократия жана жарандардын укуктарын камсыздалышы. Эмесе, үчүнчү суроого өтсөк, макроэкономикалык туруксуздук. Экономиканын өнүгүү процесси гүлдөп жаткан өлкөлөрдө деле ар дайым туруктуу болуп, туруктуу өсүм менен жүрбөйт. Макроэкономикалык туруксуздуктун негизги көрүнүштөрү катары адатта өндүрүштүн мезгил менен төмөндөшү, жумушсуздук жана инфляция аталат. Бул үч көрүнүштү кененирээк карап чыгалы. Мынакей биринчи суроосуна өтсөк, экономикалык өсүштүн туруктуу эмес мүнөзү. Адамзат коомуна жалпы эле өнүгүүнүн белгилүү бир толкундуу, циклдүү мүнөздүү. Экономик чөйрөдө мындай тең эмес таралыш үч негизги түрдө учурдагы узак мөөнөттүү жана орточо экономикалык тербелүүлөрдө көрүнөт. Биринчи түрү учурдагы тербелүүлөр. Мисалы, бул сезондук экономикалык жандануулар жана төмөндөөлөр, кыска мөөнөттүк экономикалык тоскоолдуктар, машиналарды оңдоп түзөө, чийки зат жеткирүүлөрдө кечигүүлөр же өндүрүштүк кубаттуулуктарды пайдаланууда тоскоолдуктар менен байланыштуу болушу мүмкүн. Экинчи түрү узак мөөнөттүү экономикалык циклдар.
Bul uzun толкундар же чоң сиклдер деп аталат. Узактыгы 40-60 жылга чейин жетет. Алар дүйнөдө, мисалы үчүн СССР убагында Кондратьев толкундары катары белгилүү. Бул теорияны орус экономисти Николай Кондратьев 1892-1938 жылдары жашап өткөн, иштеп чыккан. Замандын экономисттери uzun толкундарды бүт технологиялык доорлордун алмашышы, илимде, техникада, өндүрүштө, маданиятта жана билим берүүдө чоң өзгөрүүлөр менен байланыштырышат. Мисалы, мындай өзгөрүүлөр ички күйүүчү кыймылдагычтардын, электр энергиясынын, компьютерлердин ойлоп табылышы менен шартталган. Мындай күтүлбөгөн мезгилдерде адамдардын материалдык жана руханий жашоосун жаңылоо чоң ресурстарды жана коомдун аң сезимди түпкү өзгөрүүлөрдү талап кылат. Ошондуктан алар толкундуу жана цикликалык мүнөздө болот. Бирок макроэкономикалык туруктуулукка эң чоң коркунуч алып келген орточо экономикалык циклдер. Бул 3 жылдан 11 жылга чейинки убакытты өзүнүн ичинде камтып турат. Бул бир нече жыл ичинде экономикалык активдүүлүктүн толкундуу тербелүүлөрү. Ар кандай орточо циклдер бири-биринен мүнөзү жана узактыгы боюнча айырмаланса да, алардын ичинен 4 типтүү фазаны шарттуу түрдө ажыратып көрсөтүүгө болот. Таблицада көрүнүп тургандай, циклды ачкан этап чок фазасы. Ал өндүрүштө бардык ресурстардын толук же дээрлик толук пайдаланылышын билдирет. Мисалы, АКШда экономиканын сыноо чеги катары 84% жүктөлгөнү эсептелет. Бул учурда бизнес ашып кетет. Керектүү суроо талаптарына жооп бере албай калат жана баалардын өсүү коркунучу пайда болот. Экинчи стадия төмөндөө фазасы же рецессия, ал өндүрүштүн жана жумуш менен камсыз болуунун кыскарышы менен мүнөздөлөт. Үчүнчү стадия депрессия фазасы. Ал өндүрүш эң төмөнкү чекке жеткенде туу чокто бир убакыт токтоп турат. Стагнация. Андан кийин кайрадан тоткондо жанданып, өскөнгө карай багыт алат. Акырында жандануу фазасы келип чыгат. Анда экономикалык активдүүлүк жогорулайт, өндүрүш жана жумуш менен камсыз болуу акырында өсүп, жаңы чокко жеткенге чейин уланат. Анын алдында жаңы цикл башталышы мүмкүн. Өндүрүштүн мезгил менен төмөндөшүнүн түз себеби коомдогу жамааттык суроо талаптын кыскарышы. Бул өндүрүүчүлөрдүн экономикалык активдүүлүктү азайтууга түртөт. Натыйжада тоскоолдуу жинжир иштей баштайт. Өндүрүштүн төмөндөшү, жумушсуздуктун өсүшү, кирешелердин азайышы, жамааттык чыгымдар жана суроо талаптын төмөндөшү жаңы төмөндөө. Мындай жинжирден коом үчүн чыгуусу кыйын болушу мүмкүн. Жамааттык суроо талаптын баштап кыскарышына түрткү берген факторлор ар түрдүү болушу мүмкүн. Эскирген жабдууларды алмаштыруу, чикизат, материалдар жана запастардын мурунку сатып алууларын кыскартуу. Айрым продукциялардын суроо талаптын төмөндөшү, салык жана кредит пайыздардын өсүшү, экономиканын ашып кетиши, ири компаниянын банкроттугу, фондулук биржада кескин тербелүүлөр, акча айлануу мыйзамын бузуу, забастовкалар, согуштар, ар түрдүү саясий окуялар, табигый кырсыктар жана башка күтүүсүз жагдайлар. Мындай өзгөрүүлөр рыноктук тең салмактуулукту бузуп, кийинки экономикалык төмөндөөгө түртүшү мүмкүн. Бул жагдайды тайгада өрт чыкканга салыштырсак болот. Кичинекей чылым сыпырып, чоң токойду күйгүзүп жибере алат. Экономикада кризистер коом үчүн кемчиликтерди алып келет. Жумушсуздук, банкроттуктар, кирешелердин азайышы, өндүрүштүн уюшулушунун бузулушу жана башка. Бирок аналитиктер белгилешет, кризис ар кандай өнүгүп жаткан система үчүн зарыл. Разановдун айтымында, жашоо бул туруктуу эмес, тең салмактуулуктардын келип чыгат. Эгер тең салмактуулуктар бардык жерде туруктуу болсо, жашоо болбойт. Форд болсо мындайча түшүндүрөт. Ар бир депрессия экономика базарда өндүрүүчү үчүн
стимул болуп саналат. Стимул бул өз бизнесин жакшыртууга түрткү. Чындыгында ар бир кризис жыйналган көйгөйлөрдү ачыкка чыгарып, коомду прогрессти басаңдаткан ыңгайлуу, бирок туруктуу эмес жолдон чыгарат жана адамдарды жаңы чечимдер издөөгө, келечекте тоскоол болуучу маселелерди жоюуга мажбур кылат. Ошондуктан төмөндөөдөн көп учурда күчтүү жандануулар жана жаңы жогорку чокко жетүүлөр уланат. Эми жумуш кийинки суроого өтсөк, жумушсуздук жагынан түрлөрү. Макроэкономикалык туруктуулукка кийинки көрүнүш жумушсуздуктун болушу жана мезгил менен өсүшү. Башкача айтканда, эмгекке жарактуу калктын бир бөлүгү жумуш таба албай турган абал. Жумушсуз адам деп жумушка чыгууну каалаган жана иштей алган, бирок жумуш орду жок адам эсептелет. Экономисттер жумушсуздуктун негизги түрлөрүн төмөнкүчө айырмалап бөлүшөт. Мынакей сүрөттө көрүнүп турганда, циклдик жумушсуздук өндүрүштө кризистик төмөндөөлөрдөн келип чыккан жумушсуздуктун негизги эң коркунучтуу түрү. Бул учурда массалык жана оор учурларда көрүнөт. Фрикциялык жумушсуздук латин тилинен которгондо сүрүлүү деп которулат. Жумуштардын ортосундагы абалдагы адамдарды камтыйт. Кесипти, жумуш ордун же жашаган жерди алмаштыруу, аялдардын убактылуу иштебей туруусу балдарды төрөгөндөн улам, армиядан келгенде жумуш издөөгө аракетте жана башкаларды киргизсек болот. Мындай учурда дайыма белгилүү бир адамдар болушу мүмкүн. Демек, бул туруктуу штаттык жумушсуздуктун түрү болуп саналат. Институционалдык жумушсуздук коомдук институттардын иш аракетинен келип чыккан жумушсуздук. Мисалы, мамлекет социалдык жөлөк пулдарды жогорку деңгээлде төлөп, адамдарды жумушсуз жашоого үндөйт. Профсоюздар эмгек акысын көтөрүүгө аракет кылып, жумуш күчүн кымбаттатып, иш берүүчүлөрдү, жумушчуларды азайтууга мажбур кылышат. Структуралык жумушсуздук улуттук экономиканын түзүлүшүндө өзгөрүүлөрдөн келип чыгат. Кээ бир кесипте же тармактар жоголот. Регионалдык экономика өзгөрөт. Өндүрүш технологиялары жаңыланат. Мисалы, көмүр казуу началуу түшүп, шахтерлор жумушсуз калат. Механизация жана автоматташтыруу кол эмгегин алмаштырат. Структуралык жумушсуздар кайра кесипке ээ болуп, жаңы жумуш ордун табышы үчүн убакыт керек. Кызматтык частично деп коебуз муну жумушсуздук. Жумушчулар каалабастан толук эмес жумуш убактысы менен иштешет. Жумуш күндөр, жумуш сааттары азайган. Жашыруун жумушсуздук формалдуу түрдө иштеп жаткандай көрүнөт, бирок чындыгында ашыкча жумуш орундарын ээлеген адамдар, бул төмөн натыйжа алуу айыл чарбасы, кеңселерде ашыкча кызматкерлер жана социалисттик өлкөлөрдө адатта кездешет. Мисалы, СССРда 1930 жылдан кийин жашыруун жумушсуздук жалпы жумушчулардын 15%-на чейин жеткен. Жумушсуздукту өлчөө үчүн экономисттер 3 негизги көрсөткүчтү колдонушат. Жумушсуздуктун деңгээли, эмгекке жарактуу калктын жалпы санына карата жумуштардын пайызын көрсөтөт. Мисалы, Кыргызстанда 7,8 миллион эмгекке жарактуу калктын 780 миңи жумушсуз болсо, жумуштун деңгээли 10% болот. Табигый жумушсуздук деңгээли өлкөдө минималдуу деңгээл, анда фрикциялык жана структуралык жумушсуздук гана бар, негизги цикликалык жумушсуздук жок. Бул учурда бош жумуш орундары жумуш издеген адамдардын санына караган. Толук жумуш менен камсыз болуп, жумушсуздук табигый деңгээлден ашпаган абал, адатта 5-6%ды түзөт. Муну эсептөөдө айырмачылыкты түшүнүү маанилүү. Биринчиден, жумуш издеп биржаларга же кызматтарга катталган жумушсуздар жана Б чындыгында жумушсуз болгон бардык адамдар иштебеген, жумуш издеп дароо ишке кирүүгө даяр каралат. Мисалы, Россияда 99-жылы катталган жумуштар 1,8 миллион болсо, жалпы жумушсуздардын саны 10,4 миллион болгон. Жумушсуздуктун терс натыйжалары: продукциянын аз чыгышы, дүң улуттук продуктунун төмөндөшү, ОКНдин мыйзамы боюнча табигый деңгээлден ар бир пайыз ашык жумушсуздук жылдык улуттук дүң продукциянын 2,10%га төмөндөшүнө алып келет. Жашоо деңгээлинин түшүшү, моралдык деградация, квалификациянын жана тажрыйбанын жоголушу,
салык жүктөмүнүн өсүшү, жалпы суроо талаптын төмөндөшү, шаарлардын жана айылдардын күйүүсү, социалдык жана саясий чыңалуунун өсүшү, жумуш орундарынын түзүү саясаты маанилүү. АКШда Клинтондун башкаруу жылдарында 280 миллион калкы бар өлкөдө 22 миллион жаңы жумуш орду түзүлгөн. Бул америкалык экономикалык гүлдөөнүн негизги себептеринин бири болуп эсептелет. Жумушсуздуктун оң жагы: жумушчулар өндүрүштүк резерв болуп саналат. Алар иштеп жаткан адамдарга атаандаштык түзүп, эмгектин натыйжалуулугун жогорулатууга түрткү берет. Мальтус боюнча жумушсуздук кудуреттүү камчы, жалкоолорду ойготот. Эмесе кийинки суроого өтсөк, инфляциянын мааниси жана түрлөрү. Макроэкономикалык туруктуулук дагы бир көрүнүш инфляция. Латин тилинен которгондо көбөйтүү, шиширүү дегенди түшүндүрөт. Ал адатта жалпы баалардын деңгээлинин туруктуу өсүшү катары түшүнүлөт. Бул баалардын баары милдеттүү түрдө өсөт дегенди билдирбейт. Айрымдары абдан тез өсүшү мүмкүн, башкалары салыштырмалуу туруктуу кала берет. Ал эми үчүнчүсү төмөндөп калышы мүмкүн. Бирок орточо баалар деңгээли өсөт. Таблицаны карап көрсөк болот. Бир жагынан баалардын өсүшү акчанын наркын төмөндөтөт, экинчи жагынан өлкөнүн акча бирдиги менен сатып алууга мүмкүн болгон товарлардын жана кызматтардын саны азаят. Акчаны сатып алуу жөндөмү. Ошентип инфляция жалпы баалардын өсүшү жана акчанын наркын түшүү процесси. Инфляция деңгээли көбүнчө баалар индекси менен өлчөлөт. Ал белгилүү бир мезгилде рыноктук же керектүү себептин баасынын пайыздык өсүшүн көрсөтөт. Көрүнүп турат бул жерде. Эми үчүнчү суроого өтсөк, инфляциянын себептери жана кесепеттери. Инфляция бул татаал көрүнүш, анткени ал көп факторлорго байланыштуу. Инфляциянын негизги себептерин түшүнүүгө аракет кылуу үчүн аны эки өз ара байланышкан түрүн карап чыгалы. Шарт түрдүү аларга суроо талап инфляциясы жана чыгымдар инфляциясы деп аталышат. Мынакей таблицаны карап көрөлү. Биринчи түрү суроо талап инфляция. Жалпы суроо талап жалпы сунуштан ашканда келип чыгат. Өлкөдө өтө көп акча аз санда товарлар үчүн айланып жүрөт. Себеби мамлекеттик, калктын жана фирмалардын чыгымдары өндүрүшкө караганда ылдамыраак өсөт. Бул абал ар кандай себептерден келип чыгышы мүмкүн. Мисалы, эгерде ашыкча ысыган экономика толук кубаттуулукта иштеп жатса, бирок товарлар жана кызматтар өндүрүлүшүн көбөйтө албайт. Ал эми суроо талап өсүүнү улантат. Же болбосо каалоочулук. Мамлекеттик саясаттын натыйжасында мамлекет кандайдыр бир өндүрүштү, адатта айыл чарбасын субсидиялап же кредиттештирип, бирок тиешелүү товардык натыйжа болбосо, кээде карыздар кечирилет. Мындай эле көрүнүш реалдуу күчтөрдүн ашыкча чыгымдары учурда да байкалат. Алар суроо талапты көтөрөт, мисалы коргонуу тармагында кызматкерлердин кирешеси аркылуу. Бирок жарандык керектүү товарлардын өсүшүнө эквиваленттүү өндүрүш жок. Акырында суроо талап инфляциясы акчаны ашыкча чыгаруунун натыйжасында да келип чыгат. Бул акча айлануу мыйзамын бузат. Анда товарлар менен акчанын көлөмүн бири-бирине туура келиши керек. Бул жана башка себептер көбүнчө аралашып, коомдо антиинфляциялык чараларды кыйындатат. Чыгымдар инфляциясы деп аталганы өндүрүштүк чыгымдардын өсүшү аны шарттайт. Чыгымдар өз кезегинде эмгек акынын номиналдык өсүшү, сырье, энергия, күйүүчү май, транспорт жана башкалар бааларынын өсүшү менен көбөйөт. Чыгымдардын өсүшү фирмалардын же түздөн-түз товар бааларын көтөрүүгө же өндүрүштү кыскартууга мажбурлайт. Анткени чыгымдардын өсүшү менен ал продукцияны азыраак пайда алып келет. Натыйжада сунуш кыскарып, баалар кайра өсөт. Айрыкча чыгымдардын өсүшү көбүнчө чынжыр-чалай реакция катары өнүгөт. Мисалы, энергетика тармагында кызматкерлердин эмгек акысынын өсүшү алардын өндүрүш чыгымдарын жана электр энергиясынын тарифтерин жогорулатат.
Андан кийин жинжир аркылуу телефон кызматтары, метро, нан жана сүт өндүрүшү бааларын көтөрдү. Бул эмгек акы жана баалардын инфляциялык спиралы үчүн коркунуч туудурат. Ар бир жаңы эмгек акынын өсүшү чыгымдардын өсүшү аркылуу кийинки баалардын көтөрүлүшүнө алып келет. Ошентип эмгек акы жана баалар бири бирин артка чуркап, спираль менен жогорулай берет. Бул терс процесс токтотуу үчүн коом убактылуу кайышты бекемдөөсү керек. Инфляциянын негизги кесепеттери: кирешелерди кайра бөлүштүрүү. Коомдо кээ бир экономикалык топтор жана жеке адамдар пайдага ээ болот. Монополиялык ишканалар бааларды көтөрүп, кирешелерин арттырышат. Финансылык структуралык акча спекуляциялары жана ашча пайыздар аркылуу пайда табышат. Күзгү экономика, кара базар салыктарды аз төлөп, социалдык колдоо мүмкүнчүлүктөрүн азайтат. Айрым жеке адамдар, мисалы фирма жетекчилери өзүлөрүнө каалаган эмгек акыны дайындай алышат. Ал эми үстөм киреше алгандардын эң көп жабыркагандар бюджеттик кызматкерлер, мугалимдер, дарыгерлер, пенсионерлер, студенттер. Алардын туруктуу кирешesiz жашоо деңгээлинин өсүшүнөн артта калат. Экономикалык жана социалдык байланыштардын бузулушу жогорку инфляцияда. Биринчи, акчадан качуу күчөйөт. Улуттук валютанын күчү жоголот, ал иштен чыгып, кээде катуу тышкы валюталар менен алмаштырылат. Товар алмаш процессинде дезорганизацияланат, бартер өнүгөт. Өндүрүштүк байланыштар үзүлүп, өндүрүш төмөндөйт. Банкроттуктар жана депрессиялар пайда болот. Финансылык спекуляциялар жана алдамчылыктар күчөйт. Коомдун жана саясий чыңалуу көбөйөт. Кийинки суроого өтсөк, акыркы сурообуз бул жумушсуздук менен инфляциянын өз ара байланышы. Жумушсуздук менен инфляциянын ортосунда байланыш кандай? Бул суроо ар кандай экономикалык мектептин өкүлдөрү ар башкача жооп беришет. Кейнсиандык мектептин жактоочулары инфляция менен жумушсуздуктун ортосунда туруктуу тескери байланыш бар деген ойдо. Инфляция өсүп жатканда жумушсуздук азаят жана тескерисинче. Демек, экономикада алардын көз карашында же жумушсуздук болушу мүмкүн, же инфляция. Мынакей кейнсиандык ойлордо бул түшүнүк Филлипстин ийри сызыгы аркылуу графикалык түрдө чагылдырылган. Ал жумушсуздук менен инфляциянын альтернатив байланышын көрсөтөт. Көрүнүп турат. Графиктен көрүп тургандай, 60-жылдарда практикалык маалыматтар Филлипстин теориялык концепциясын ырастайт. Чындыгында 70-жылдарга чейин көптөгөн экономика циклдери үчүн төмөнкүлөрдүн өздү болгон. Биринчи, баалар төмөндөп жаткан учурда жумушсуздуктун өсүшү төмөндө жана депрессия фазаларында. Экинчи, жумушсуздук азайып жаткан учурда баалардын өсүшү, экономика жанданып, өндүрүш өсүп жаткан фазаларда. Бул процесстер мыйзамдуу. Анткени өндүрүштүн төмөндөшү акырындап жумушсуздуктун өсүшүнө, кирешелердин жана чыгашалардын азайышына, жалпы суроонун төмөндөшүнө алып келет жана натыйжада баалар түшөт. Мынакей буну таблица түрүндө карап көрсөк, ал эми өндүрүш өсүп жатканда кырдаал тескерисинче жумушсуздук акырындап азаят, жумушчу катмарлардын кирешеси өсүп, чыгашалар жана суроо талап көбөйөт. Натыйжада баалар да өсөт, инфляция. Ал эми 70-жылдары ОПЕК мамлекеттерин дүйнөлүк мунай бааларынын кескин көтөрүш фонунда батышта башкача көрүнөт. Стагфляция байкалган. Стагфляция учурунда өндүрүштүн стагнациясы, башкача айтканда, анын токтоп калышы, депрессия, токтоп турган суу латын тилинен которгондо. Кадимки эле жогорку жумушсуздук менен гана эмес, бир эле учурда аномалдуу жогорку инфляция менен коштолгон. Мисалы, АКШда кризистик 1970-жылы жумушсуздук 8,5% болгондо, бардык жумушчу күчүнүн ичинен инфляция жылына 9%дан жогору көтөрүлгөн. Ошентип, стагфляция альтернатива же эмес, экономиканын депрессиялык шарттардын жумушсуздук менен инфляциянын биргелешкен көрүнүшү жана дегенди билдирет. Бул кейнсиандык жыйынтыктарга шек келтирген. Стагфляция 1980-жылдардын аягына чейин басаңдаганына карабастан, көпчүлүк экономисттер жумушсуздук менен инфляциянын байланышын бир жактуу тескери байланыш катары карабаш керектигине макул болушкан. Филлипс өзү да буга
эскертүү берген. Бул байланыштын мүнөзүн өтө көп факторлор аңытат. Ошондуктан узак мөөнөттө ал мезгил өзгөрүп турат. Практикалык маалыматтар да муну тастыктайт. Мисалы АКШда 60 жылдан 90 жылдары баалардын жана жумушчунун кыймылынын графиги мурункудай тегиз ийри сызык эмес, ал өтө сынып кеткен линия сыяктуу көрүнөт. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Мына лекциябызды аяктадык. Чоң рахмат.